Бишкекте металл буюмдарын жана тротуар брусчаткаларын чыгарган 2 завод ишке киргизилди. Ишканалар Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун каржылык жардамы менен ачылды. Бул салтанаттуу иш-чарага премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев катышты. 2 заводду кыдырып көргөн өкмөт башчы мындай ишканалардын ачылышы жаңы жумуш орундарын түзүүгө гана эмес, жалпы эле өлкө экономикасын өргө тартарын белгиледи. Нургүл Жумабекова кененирээк. Эми сырттан келген эмес, ата мекендик ишкана чыгарган темирден жасалган буюмдарды анча кымбат эмес баада сатып алууга болот. Бишкекте ишке кирген бул ишкана суу, көгүлтүр от менен камсыздоодо жана башка курулуш жумуштарына зарыл болгон темир буюмдардын 50 түрүн чыгара баштады. Буга чейин заводду ачкандар темир буюмдарын сырттан импорттоп келгендиктен эмтен эле буйртмалар түштү. Ошондуктан насыядан кыйналбай эле кутулабыз деп турушат. Biz burada эле сатып жүргөнбүз турбан. Анан ойлоп көрсөк, производство ачкан жакшы экен. Өзлүк наркы арзан болот экен. Ошон үчүн тиги Турциянын качественный мындай сапаттуу турба чыгарган заводун сатып алдык. Бир аз кымбат болот, Кытайдыкынан караганда, бирок жакшы, сапаты жакшы чыгып атат. Мурдагы Фрунзе заводунун ичинде ачылган ишкананын иштей баштаганына 1 жумадай болду. Мында бардыгы автоматташтырылган, жабдуулар заманбап. Биринчиден ишкана сырттан келген импортко туруштук берсе, экинчи жагы экспортко багытталган. Ишкананын иши менен таанышкан премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ишкананын ачылышы менен жаңы жумуш орундары гана түзүлбөстөн, өлкөнүн экономикасын көтөрүүгө салымы зор болоорун белгиледи. Өкмөт башчы бетон тосмолорун жана тротуар брусчаткаларын чыгарган жаңы өндүрүш цехинин иши менен да таанышты. Бул ишкана бетон буюмдарын 15 жылдан бери өндүрүп келет. Жаңы цехте Борбор Азияда чыга элек 100дөн ашык түстөгү тротуар брусчаткалардын жаңы түрлөрү өндүрүлөт. В Центральной Азии, в Казахстане нету. Кышкысын сыйгаланбагыдай жаңы жылмалатылган түрү чыга баштайт. Мындай Борбор Азияда азырынча жок. Болгону Орусияда, Белоруссияда, анан Кыргызстанда 3 завод бар. Продукциянын 50%-ын экспортко чыгарабыз. Азыр Казакстан менен Өзбекстан сатып алууга макул болуп жатышат. Ишканалар Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун каржылык жардамы менен ачылды. Фонд бул 2 ишканага 7 жылга 2 миллион 700 миң долларлык насыя бөлүп берди. Башка өндүрүштөргө салыштырмалуу бул 2 долбоор жаңы заманбап талаптарга дал келген продукцияны чыгарат. Бул мындай колго жазалган эмес, жабдыктардын баары ISO стандартка туура келет. Андан тышкары долбоорлордун демилгечи тарабынан булардын өздүк салымы дагы бир топ болду. Булар мындайча айтканда тобокелчиликтин баарын фонддун мойнуна жүктөбөстөн өзүлөрү дагы тобокелчиликтерди, жоопкерчиликти дагы бир топ алышты. Премьер-министр сапаттуу продукция өндүрүлсө, мамлекетте сатып алышы мүмкүн экенин билдирди. Жакын арада тротуар брусчаткаларынын сапаты текшерилет. Өкмөт башчы шаардагы сейил бактардын бирине бул бетон таштарын төшөө боюнча макулдашты. Нургүл Жумабекова, Диана Мамекова, Руслан Сабатаров, Коомдук биринчи канал.